Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин темабыз Баткен облусу. Балдар, сабактын жүрүшүндө силер Баткен облусунун географиялык абалы, жаратылышы, калкы, райондору, чарбасы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Кең байлыктарын, райондорун, борборлорун салыштырасыңар. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Баткен деген сөз тажик тилинен бот шамал, кыргызча шамалдын кени дегенди түшүндүрөт. Баткен шамалдын кени. Баткен деген сөздү укканда эле биздин оюбузга эң биринчи эле Айгүлгүлү түшөт. Анда эмесе силерди Айгүлгүлү менен кыскача тааныштыра кетсем. Баткен облусу дүйнөгө сейрек кездешкен Айгүлгүлү менен даңазаланып келет. Айгүлгүл өскөн аймакта ондогон үйлөр салынып, Айгүлташ деген чакан айыл пайда болгон. Айгүлгүлү жыл сайын апрель айында ачылып, май айынын орто ченине чейин гүлдөп турат. Башка гүлдөрдөн айырмаласы анын гүлдөө мезгили 20-25 күндү түзөт. Орточо бийиктиги 1 метрге чейин жетет. Ал Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Баткен облусунун герби жана желеги. Экөөндө тең силер Айгүлгүлүн көрүп турасыңар. Демек Айгүлгүлү Баткен облусу үчүн абдан маанилүү. Баткен облусу Кыргызстандын түштүк батышында жайгашып, түштүгүнөн Тажикстан, түндүгүнөн Өзбекстан, чыгышынан Ош областы менен чектешкен. Баткен облусу 1999 жылы 12 октябрда уюшулуп, аянты 16.995 миң чарчы чакырымды түзүп, калкы азыркы учурдагы саны 525 миң адамды түзөт. Ал эми жыштыгы 1 чарчы чакырымга 30 адам туура келет. Борбору Баткен шаары. Баткен облусунда 3 район бар. Лейлек району 1928 жылы уюшулуп, анын аянты 4000 чарчы чакырымды түзөт. Административдик центри Исвана шаары болуп саналат. Баткен району 1938 жылы уюшулуп, анын аянты 6000 чарчы чакырымды түзсө, административдик борбору Баткен шаары болуп саналат. Кадамжай району 1938 жылы уюшулуп, аянты 6000 чарчы чакырымды түзүп, административдик центри Пүлгөн айылы болуп саналат. Анклав жөнүндө айта кетсем, анклав бул бир мамлекеттин ичинде башка бир мамлекеттин аймагы. Учурда Баткен облусунда 3 анклав бар. 2 Өзбекстандын Сок жана Шахимардан, 1 Тажикстандын Варух аймагы. Шаарлар жана шаарчаларына көңүл буруп кетсек, Баткен облусунда 5 шаар жана 4 шаарча бар. Лейлек районунун шаарлары Исвана жана Сүлүктүү Баткен облусунун административдик борбору болуп, Баткен шаары жана Кадамжай районуна караштуу Кызылкыя шаары жана Кадамжай жаңы шаары. Ал эми шаарчалары: Восточный шаарчасы, Айдаркен шаарчасы, Совет шаарчасы. Жогоруда айтып кеткендей эле Кадамжай азыркы учурда шаар деген статус алган Чаабай шаарчасы. Жыйынтыктап айтсак, Баткен облусунда 5 шаар жана 4 шаарча бар. Кадамжай шаарынын азыркы көрүнүшү. Балдар, улуттук курамына карай кетсек, Баткен облусунун жашоочуларынын 76% кыргыздар түзүп, 14% өзбектер, 7% тажиктер жана ошондой эле орустар 2% түзсө, түрктөр 0,3% түзөт. Ал эми жалпы жашоочулардын ичинен 43% жаш балдар түзсө, 50% жумушка жарактуулар, ал эми улгайган жана пенсионерлер 7,7% түзөт. Калкы 1999 жылы эл каттоо боюнча 382 миң адам болсо, азыркы учурда 525 миң адамды түзүп, 1 чарчы чакырымга 30 адам туура келет.
Калктын өсүшү ар бир 1000 кишиге 17,7 адамды түзөт. 1000 аялга 1002 эркек туура келет. Эмгекке жарамдуу калктын санынын азайышы республикадагы базар экономикасына өтүүдөгү өткөн мезгилдеги социалдык экономикалык реформага байланыштуу. Натыйжада шаарлар менен шаарчаларда иштебей калган адамдардын саны көбөйүп, миграция өсүүдө. Балдар, рельефин карай кетсек, Баткен облусуна чоң Алай кыркатоосу, Түркстан кыркатоосу жана ошондой эле Баткен облусунун эң бийик жери Тилбе чокусу 5880 метр менен өрөөндөр Баткен өрөөнү, Фергана өрөөнү жана ошондой эле Баткен облусунун эң төмөн жери деңиз деңгээлинен 401 метр бийиктикте жаткан Кулуңдуу өрөөнү. Жана ошондой эле кең байлыктарына көз сала кетсек, балдар, Баткен облусунда күрөң көмүр, нефть, газ, вольфрам, алюминий, сүрма, сымап, талик, гипс, мрамор, акиташ, кварц куму жана ошондой эле чопо табылат. Көрдүңөрбү, балдар? Баткен облусу кең байлыктарга абдан бай облус болуп саналат. Балдар, силерге суроо берип кетсем, Кадамжай районунда кайсы кең чыгат? Кадамжай районунда кайсы кең чыгат? Алтын, нефть, сымап же сүрма? Албетте, балдар, Кадамжай районунда сүрма кени чыгат. Көрүп турган сүрөттө, балдар, сүрма кенинин табылган жери. Ал эми бул сүрманын иштелип чыккан түрү. Көрүнүшү, акыркы көрүнүшү. Кийинки суроону берип кетсем, балдар, силерге кең байлыктардын ичинен кайсы кең байлык сапаты боюнча дүйнөлүк эталон катары эсептелгенин аныктагыла? Албетте, балдар, бул сүрма кени. Сүрма кенинин табигый көрүнүшү. Көмүр өндүрүү тармагына өтсөк, балдар, иштелген ишканалар, иштелип жаткан сүлүктүү курулуш, сүлүктүү көмүр, Кызыл булак, Ак булак көмүр, нефть менен газ өндүрүү тармагы Арка массивинде жана Бүргөндүдө табылат. Өнөр жай тармактары: Баткен облусундагы сүрма, сымап, көмүр, ферменттелген тамеки жана ошондой эле улуттук килем иштелип чыгылат. Ал эми ири өнөр жай ишканаларын айта кетсек, Айдаркен сымап комбинаты, Нур, Кызылкыя тамекиси, Кадамжай сурма комбинаты, сүлүктүү шахта курулуш, сүлүктүү көмүр, Кызылкыя маш заводу, Кызылкыядан азык жана ошондой эле Түштүк Кыргызстан цемент заводу азыркы учурда иштелип келе жетишат. Силерге суроо берип кетсем, карта боюнча Кыргызстандын эң жапыс жерин аныктагыла. А. Түндүктө, Б. Чыгышта, В. Түштүк батышта, Г. Түндүк чыгышта. Албетте, балдар, бул суроонун жообу А. Түндүктө. Ал Кулуңдуу өрөөнү деңиз деңгээлинен 401 метр бийиктикте жатат. Кийинки суроо. Карта боюнча Баткендин батышындагы шаарларды атагыла. Көңүлүңөрдү шаарларга бургула. А. Исфана сүлүктүү, Б. Баткен Башкент, В. Айдаркен Кулуңдуу, Г. Чаубай Совет. Албетте, балдар, бул суроонун жообу Исфана сүлүктүү. Бул эки шаар Баткендин батышындагы шаарлар болуп саналат. Кийинки суроо. Жергиликтүү өнөр жай борбор шаарлары кайсылар? А. Исфана Чаубай, Б. Баткен Исфана, В. Сүлүктүү Айдаркен, Г. Баткен Совет. Албетте, балдар, бул суроонун жообу Баткен Исфана, Б. Көңүлүңөрдү транспортуна көңүл бурсак, балдар,
тоолуу рельеф автомобиль транспортунун өнүгүшүнө шарт түзөт. Негизги автомобиль жолдору: Ош, Кызылкыя, Пүлгөн, Айдаркен, Баткен, Исфана, Сүлүктүү, Кызылкыя, Даурот, Коргон, Кызылкыя, Кубасай, Өзбекстан, Баткен, Исфана, Тажикстан, Кызылкыя, Маркамат, Өзбекстан, Ош. Бул жолдор айрыкча биринчиси анклавдарды бир нече жолу кесип өткөндүктөн транспорт каражаттарынын облустун аймагы боюнча нормалдуу, эркин жүрүшүнө тоскоолдук бажы тосмосу, чек арайыш аракеттери, паспорт жана документтерди текшерүүдө. Өзүңөр көрүп тургандай, Ош, Баткен, Исфана жолунун картасы. Ал эми бул анын көрүнүшү. Облустун темир жол транспорту туюк 2 темир жол тармагынан турат. Биринчиси 1970-жылы Сүлүктүүдөгү көмүр кенине Драгомиров бекетинен 37 километр аралыкта курулган. Экинчиси 1928-жылы курулуп, Кызылкыя шаарынын Өзбекстандын темир жол системасы менен туташтыруучу Фергана-Кубасай Кызылкыя темир жол тармагы болгон. Узундугу 42 километр. Бул темир жолдор негизинен көмүр ташуу үчүн курулган. Азыр бул темир жолдор колдонулбайт. Аэропорттор жөнүндө сөз кыла кетсек, аэропорттор Баткенде 1950-жылы курулуп, Исфанада, Кызылкыяда, Айдаркенде бар. Алардын ичинен биринчи үчөө иштеп жатат. Кыргызстан аба жолдору акционердик коому улуттук авиакомпаниясынын курамына кирет. Бул аэропорттордон Ош шаарына күнүгө, Бишкек шаарына жумасына 2-3 жолу болуп турат. Жайында Чолпон Ата шаарына каттайт. Өзүңөр көрүп тургандай эле сүрөттө Баткен облусунун аэропорту жана самолет. Балдар, климаты жөнүндө сөз кыла кетсек, жайкы орточо температурасы 25-15 градусту түзсө, ал эми кышкы орточо температурасы -3, -6,9 градусту түзөт. Жаан-чачындын орточо эсеби кээ бир жерлерде 120-дан 200 мм чейин жетсе, ал эми ынымдуу жерлерде 300-дөн 600 мм чейин жетет. Балдар, суулары. Баткен облусундагы бардык суулар Сырдарыянын алабына карайт. Алар: Исфайрамсай, Шаймерден, Сох, Исфара, Исфана жана ошондой эле Кожо Бакырган сай. Булардын баары Сырдарыянын алабына карашат. Орто бийиктиктеги жана бийик тоонун төмөнкү бөлүгүндө күрөң, куба күрөң, тоолуу шалбалуу, тала топурактуу жерлерде арча токою, сейрек токой, тала жана шалбалуу талаанын ар кандай типтери басымдуулук кылат. Баткен облусу республикабыздын башка областтарынан айырмаланып, Өрүкзардын мекени. Бул өрөөндө өзүнүн татымдуулугу боюнча балдан кем эмес асыл баалуу түркүн сорттогу өрүктөрдүн даамы менен таңазаланып келет. Өрүктүн көрүнүшү жана анын кургатылган түрү. Бул экспортко даяр болгон өрүктөрдүн баарыбызга белгилүү болгон Баткен күрүчүнүн көрүнүшү. Балдар, бүгүнкү сабакта силер Баткен облусунун географиялык абалы, жаратылышы, калкы, райондору, чарбасы жөнүндө кеңири билим алдыңар. Жыйынтыктап айта кетсек, Баткен облусу келечеги өнүгүү жолу кең бир облус болуп саналат. Жаратылыш байлыктарын туура жана рационалдуу колдонсо, Кыргызстандын бюджетине эң зор салымын кошот деген үмүттөбүз. Балдар, үйгө тапшырма. Көрүп турган таблицаны толтуруп келесиңер.
Баткен облусу жана Чүй облусунун окшоштугун жана айырмасын жазып келесиңер. Жана ошондой эле контурдук картага анклавдарды түшүрүп, жана азыркы күндө алардын жергиликтүү калкка тийгизген таасири жөнүндө билип келесиңер. Ушуну менен сабак аяктады. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.